эгерде кайрадан балким Кудай билет эми кайрадан ушул кандай дейм дин рупоруна келсеңиз, кайрадан дин кемесинин ролуна туруп калсаңыз, штурвалына эмнени кылыш керек деп ойлойсуз? Жок келбесеңиз деле бул жерде коомдун үстүндө турган адам катары. Албетте бизде маселелер бар, биротоло чечилип бардыгы бизде абдан дегенден алысмын. Албетте бар көп маселелер. Мунун бардыгы бизде информациянын жетишпегенинен, бири жакшы түшүнбөгөндүгүнөн болуп атат. Кээде бизде ушул мен мусулман динине тутамын, мен ажыга барып келдим, мен 30 күн орозо тутуп атам да дегенде ушундай бир айрыкча саясатчылардын арасында бир эмелер көбүрөөк да. Мактанып коюу. Себеби өзүнү көрсөтүү, себеби көпчүлүктүн арасында өзүн кичине бөлүп көрсөтүү. Бул мен кыйынмын, мен ажыга баргам, мен деген ушундай иштерди жасап атам деп. Себеби бул болбогон нерсе. Анын үстүнө кээде мулдыкилердин арасында да бар да дин мамлекеттен бөлүнгөн деп. Муну ар түрдүү интерпретация чечмелегендин кереги жок. Себеби дин деген албетте өзүнчө. Ал мамлекет эч качан Курандын ичиндеги жоболорго канча жолу адамдар намаз окуйт, канча жолу ажыга барат, башка ишке кийлигишпейт эч качан. Бирок ошол эле адамдардын коопсуздугу, жүргөн турганы, экономикасы, айрыкча даже мечит курганда деле ошол мечиттин архитектурасынан баштап туруп теги сейсмика башкалардын бүт баарын өкмөт өзү стандарттар бар да, ошол аркылуу эме кылыш керек. Биз мамлекеттик саясатты жүргүзүшүбүз керек. Мамлекеттик саясат бул негизги коомдун коопсуздугу. Анан кээде жигиттер айтып калышат да, эми жаңы айрыкча мусулман жолунан түшүп, жаңы неме кылып, айрыкча булар жанагы бир кийимдерди кийип алышып, биз абдан эмес деп. Ошону менен эле өзү бул мусулман деген абдан эмесин эмес бул. Бул жүрөгү менен. Анан сөзсүз эле бул кийим-кечектен эмес. Бул өзүнүн негизги маңызы менен, жүрөгү менен гана сүйүш керек да. Мен бир нерсени байкадым, Жолборс эке. Сиз айтып аткан маданиятка да убакыт бериш керек окшойт. Сөзсүз, анткени себеби биз жаңы эле баштадык. 20 эле жыл болду биздин эркиндик алып. Бул тарыхый өлчөмдө бир көзөрмөн. Бир көзөрмөн. Анан кээде жигиттер айтышат да, жок, бул сүннөт, муну жасаш керек акырындап. Ошон үчүн биздин ата бабабыз айткан, мусулманчылык аста-аста деп. Шак эле өткөнгө болбойт. Буга да убакыт керек дегеним, Жолборс эке. Биздин баардыгыбыз ушундай баштаганбыз. Мен башканы кой, мен деле динге баштаганда радикалный баштаганбыз. Муну капыр экен, муну мусулман экен деп баштаганбыз. Кылычты көтөрүп алган күндөрүбүз болгон. Анан барып секин көрүп, жок, муну мындай турбайбы деп анан данышмандык убакыт менен келет турбайбы? Мен эмнеге шүгүр дейм, ошо кезде кыйылып кетпегенибизге. Кечирип койсоңор, опалуу жыл эле ошол жылдар. Конечно. Биз деле кыйылып кетсек, канчасы кетти ушул маселеде. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.